Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 14 сентябрь 2022 жыл мен Алтын Қазық қонышына сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Объездной жана Алтын Қазық қонышына кирип кеткен негизги көчөнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй Алтын Қазық қонышында жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер бул 3-7 кичи маркеттин жанынан түндүктү карай басып бара бересиздер. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан көптөгөн маршруткалар келет, тугандар 218 жана башка. Алтын Казыктын өзүнө чейин дагы бир маршрутка барат тугандар. Мына ушундай. Анан бул жерден тугандар Дордойго иштесеңиздер, Дордойго деле бат эле барып каласыздар. Мына ушундай тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы. Түштүк чек арасы бул жерге чейин, түндүк чек арасы бул үйүбүз бүтөр жерге чейин болуп калат. Свет, суу бар көчөлөргө мынакей прожекторлор деле орнотулуптур, кечинде жарык тугандар. 5-чи көчөдө жайгашкан. Жана айткан маршрутка биздин бир эле көчө ар жака 4-чү көчөнү өтөт. Мына ушундай. Жалпысынан жердин аянты 4 соток тугандар. Документтер боюнча тех паспорт бар. Кызыл китепке эгер болсо алып беребиз дейт. Тех паспорт бар тугандар. Бул үйүбүз узун туурасы 12ге 7. Окей. Анан алды тарабында узун туурасы 18ге 4 болгон мал сарайы деле бар. Мектептер боюнча айтсак тугандар, бул жакта Калыс Ордонун мектебине жана садигине барышат экен азыркы учурда. Бул Алтын Казыктын өзүндө азыркы учурда мектеп садик жок тугандар. Калыс Ордо деле жакын, почти бир эле конуштай болуп калат, экөөсү бири-бири менен бирдей эле турат. Мына ушундай. Бул жакта мынакей 3 эшиги менен мал сарай. Азыркы учурда үй ээси өзү жылкы кармайт экен. Негизи ушул жылкы мал менен алектенем деген ойдо салган, бирок азыр кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру бул үйүздүн алды тарабы тугандар. Түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул жерге чейин болуп калат. Түштүк тарапта кошуна менен болгон чек ара бул кошунанын үйүнө чейин. Мына ушундай. Жана кайтканда баратабыз, мынакей бул жакта турат. Мынакей баратабыз бул жакта турат. Орнотуп эле алуу керек тугандар. Орнотуп алуубуз керек. Мынакей. Анан үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн десем, үй ээсинин күлүчү калып калыптыр. Кээ бир себептерден улам мен баарын айтып отура бербейм, бирөө калып калыптыр күлүчү. Ошого байланыштуу көргөзө алгам жок. Үйдүн ички тарабынын 2 бөлмөсү толук түрдө бүттүкөн, 2 бөлмөсү штукатурка болуп, ошол бойдон деле экен тугандар. Штукатурка болгон. Көрүп турганыңыздардай терезелер орнотулган, пластик терезелер тугандар. Мына ушундай. Негизинен үйдүн ички тараптарын тартпасак тугандар, маалымат анча деле көп боло бербейт. Мал сарайын көргөзөйүн тугандар сиздерге. Окей, мондай. Мал сарай. Үй ээси өзү мал менен алектенем деген ойдо салган мал сарай бар. Ылдый тарафта кенен мал бакканга да жайлар бар. Мал баксаңыздар болот эгер эме кылсаңыздар. Окей. Мына ушундай тугандар. Узун туурасы 18ге 4. Ал жакта үйдүн тышкы тарабында туалет деле бар экен. Айтылбаган эми бир эле баасы калды окшойт тугандар. Бул үйүздүн баасыны $23,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр мага үй ээсине жана кимде бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошолорго сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.